Ушул эле өрөөндө туулуп, ушул эле айылда мектепти аяктадың да? Ооба, ушул эле мектепте 9-класска чейин окуп бүтүрүп, Бишкекке барып 9-дун базасы менен Сүймөнкул Чокморов атындагы сүрөт көркөм окуу жайын бүтүрүп, ал жерде Булгардан улуттук көркөм буюм жасоочу кесибин бүтүрүп келдим 2013-жылы. Мына ошондон бери бияка эмгектенип чечтим. Биздин угушубузча сен ушул айылда өздөрүнүн баягы жергиликтүү тургундар, тактап айтканда мүмкүнчүлүгү чектелген айылдаштарыңа өнөркана ачты деп угуп калдык. Мына ошол устакананын ачылышына эмне түрткү болду? Эң биринчиден ден соолугума байланыштуу. Экинчиден Бишкектеги Рахатбек Үсөнгожоев байкем ушул ден соолугу ооруп турса дагы бирок талыкпай эмгек кылып, анын бир аракети мага бир таасир кылды да. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан сиздердин назарыңыздарда айылдыктардын ал жай менен тааныштырган элет көрсөтүүсү. Сиздер менен мен Эрнесин Байсалбеков. Ал эми азыркы учурда мен Өскөл областына караштуу Ак Суу районунун Теплоключенко айылында жүргөн чагым. Ал эми бул жакка келгенимдин башкы себеби мына бул менин жанымдагы урмат аттуу жигит. Бул жигит өзүнүн айылындагы мүмкүнчүлүгү чектелген тургундарга атайын өнөркана ачкан экен. Урматтын мындан дагы башка өнөрлөрү бар. Аны эмесе биз менен бирге болуңуздар. Кепти кененирээк мына азыр биз урматтын устаканасына бара жаткан чагыбыз. Кепти толугураак ошол жактан улантабыз. Айтсаң урматтуу, ошол өнөркананы ачууда имарат каяктан табылып калды? Негизи үйдөгүлөргө, тааныштарыма бардыгына тең кулактандыруу берген. Ушундай Ак Суунун борборунан болсо имарат бош алып өнөркана ачканга деп. Урмат өзү түптө туулуп, кийинчерээки шартка байланыштуу үй бүлөсү менен Ак Суу районунун Теплоключенко айылында жашап калышат. Борбордун окуусун бүтүп келген соң айылдагы мүмкүнчүлүгү чектелген тургундарга кол өнөрчүлүк үйрөтүү үчүн атайын устакана ачат. Ошентип 3 жылдан бери урматтын иш күнү мына ушинтип арабасы менен устаканага баруу менен башталат. Устаканага жол анчайын деле алыс эмес, бирок шайтан арабы менен бат жетесиң. Бул учурда устаканага дагы бир айылдык арабасы менен шашып бараткан болот. Анан урмат айтсаң, ушул имаратты ижара алдыңарбы же бирөө бекер эле бердиби? Жок, муну Кыргыз Телекомдон ижара калдык, өз чөнтөгүмдөн төлөйм. 2300 сомдон айына берилет. Ал эми свети болсо 2 сом 30 тыйында. Эмблема жөнүндө айтсаң, эмне үчүн ушундай тартылып калды? Бул эмблема тартылууга көп калдуу болду. Бул жерде эки үйүнү чагылдыруусу бири-бирине кайчылашылган үмүт үзүрү, орусча айтканда до и после дегендей эле. Азыркы учурда үмүтү бар ооруну жеңишке, коомчулукка кадимкидей аралашышка, кадимки дени картуу адамдары жашашка көпчүлүгү үмүттөнүп турган учурда. Такей мастерскойбуздун жайгашкан жери ушул Ак Суунун борборунда турат. Бул жер ошол компьютерный салон болчу, кишилер келип көптүк кетсе. Компьютер анан ошол аркылуу дагы кишилер мындай бир клиенттер чыга берет экен. Салам алейкум. Киште кармалып калдык дегенде. Мынакей биздин өнөрканабыз азыркы учурда бул жер ушу кичине тарыраак, анан терезе жок болуп, бир аз кыйналып турган учурубуз. Эми буюрса алдыда жакшылап үйрөнүп, мынакей жасалган иштер булар менен өзүбүзгө киреше алып келген учурда дагы жакшыраак терезеси бар, кененирээк жылуураак жерди табабыз деп турабыз буюрса. Бул жерде ачылганына 3 айдан ашып калды. Буга чейинки коомчулукка болгон иштер, коомчулукта болгон кичинекей болсо дагы салымдарды ошол коюп эме кылып койгон бияка стимул катары эле. Эми буюрса ушул
3 ай аралыгында өткөрүлгөн 3 ай аралыгындагы кылган иштерибизди дагы ушундай стенд кылып бияка чыгарып койсок деген ойлор болчу да. Буюрса ошондой жагынан жайгашып кеңирип отурган учурубуз. Мен азыр ошо 9 бургол баштайын деп турдум эле. Ошондон кийин биyak биздин кичинекей чакан разделкабыз кийинип чечине турчу жер мындай кылып чүпүрөктөр бөлүп алганбыз эми. Бияктын да тар болгонуна байланыштуу ушундай да турат экен. Бияк болсо эс ала турчу жер. Бир аз иштеп кыйналып калган учурда бул диванга отуруп бир аз эс алып алып, кайра ишти улаш үчүн да. Азыр мен кийинип алайын. Кече Сапарбек эмне болду теге иштер? Бүттү бажыгылар. Канча бүттү иштер? Ono бүттүбү? Теге Урматбек жасап үйрөнүп калды. Үйрөтөтүм. Assalamu Benden. Bir bay oturar. Жөн эле. Elimde geçti. Doktor. Ушундай. Ne sındı. Ne sındı. Sındı. Biz yaklar öptürürken, kapatırken. Yürümde. Sınırlıkları bayağı bilesin. Kanas kendine döngüle sındı var. Diye. Diye. Acaba sıngan jeriç. Assalamu alaikum. Sınırlıkta. Ayağında döngülek de. Ha, muhalleze sohbetin mi çok? Çok. Nasıl tezahürüm? Ana bunu ben nazır. Kasayman, görüyor. Hurmatbeke. Bol özel yerde de. Ne öldüm Сапарбекке жардам беришти. Yok. Могу Урматбеке. Жакшы эле келаптыр кичине. Могу эмен келип атпайсызбы? Ошондо могу түндүк немес чүпүрөгүм катуураак тарткыла, мисип калыптыр. Көрдүңүзбү? Кайра акырын ачып туруп келесип койсо. Адатта бул жерде жумуш мына ошентип баарлашуу менен башталат. Анча-мынча каталардын үстүнөн көз жүгүрткөн соң ар кимиси өз иши менен алектенет. Ошентип күн батканга чейин бар күчтү жумшамай. Башында бул өнөрканага кызыгып келгендер көп эле болгон. Алардын арасынан азыр экөө эле туруктуу келип, кол өнөрчүлүктү өздөштүрүп жаткан чагы. Ал эми бул устакананы ачуу идеясын мурда эле ойлонуп жүргөн Урмат айылдагы жыйналышка катышкан күндөн баштап кирише баштайт. Бул жерде Аксудагы жыйындардын биринде болуп калдым. Бизде ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар өтө көп экен саныч. Андан кийин Аксунун айыл өкмөтүнө барып, так маалыматтарды алып, андан кийин өзүм дагы бир сыйра ошолор менен жолугушуп, кимиси кандай, кимиси бул тагдырдын ор жазмышына кандай кабыл алган, кимиси чөгүп кеткен, кимиси андан чыгып кеткен дегендей ар кайсы суроо жоопторду ошол издештирип караштырып отуруп эле кишилердин өзлөрүн таап, анан бул ишти ушунча баштап келип туруп токтотуп койсо болбоорун билдим. Себеби көпчүлүк учурда бизде өзүн өзү таштап койгондор көбүрөөк экен да. Анан ошону кишини каттоодо, кишилерди чакыраарда бардыгын тең ойлонуштуруп, бул жер ачылгандан кийин эмне кылабыз? Буга чейинки иштейм деген кишилер бул кесипти эч кимиси аркалап иштебесе, ар кимиси ар кайсы кесип менен иштеп жүрүп,
бул тагдырга туш келди, эми башка эч нерсе кылбайт, эми алар жасаса болбойбу деген ар түркүн суроолор болот албетте. Албетте, өздөрү араң басып аткандардан кандай аракет болоорун ар бир эле шектенсе керек. Бирок урматтын ишеничи акталды десек болчудай. Анткени буга чейин бир гана арабасы менен алышып келген айылдаштары эми эмгектен эригип алып, жаңы жашоого үмүтү жанданып турган чагы. Эң жакшы бир сөз бар го. Дени сак өлкө өнүккөн мамлекеттик деп. Мына ошол себептүү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар көпчүлүгү үйдө отурат. Ал жерде отурган адамдын өзүнүн пенсиясына муктаж, ошого көз каранды жана кимден келет жардам деген нерсе бар да. Анан ошолорго жардамга муктаж болуп турган адамдарга шарт түзүп бергенди туурараак көрдүм да. Эгерде дени карты бардыгы тең соо болсо, ал кааласа бир жакка барып иштеп алат, кааласа бирдеке кылып бирөөнө орношуп алат. Толук түрдө анын мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ал мүмкүнчүлүгүн пайдалана албагандыгы өзүнүн жалкоолугунан болот да. Бул жерде ошол бир мүмкүнчүлүктү кичине бир чектелүү бар бир нерсеге, бирок жалкоолук деген жок. Ошолорго чектөөсүн алып жол ачып берүү эле максат көрдүм. Бул менен мамлекетке эч ким эч качан муктаж болбойт, мүмкүнчүлүгү чектелген дегендин сөзү эле болот, бирок иши өзү дени карты соо адам кылбаганды кылат. Алар кыла албаган, колунан келбегенди кылат. Ошол эле буту жок болсо деле велосипед тээп жүрөбүт. Ошол сыяктуу да эми. Бул жерде ошолор өзүн өзү каржылап, үй бүлөсүн багуу, бирөөнө муктаж болбоо жана башкаларга жана чет элге жакшы үлгү көрсөтүү. Ясым чатаган жана колунан ашыпты. Ошондой мен кылайын э. Эмнени? Жок. Бир бычак таптыңарбы? Мына ошо. Бери булап, мына кесейин. Мурда арабасынан эле айланасына чыкпагандар эми эмгекке кызыгып, ар дайым кыймылда. Бул жерде алар эч кимге муктаж эмес. Аракет менен амалданууга багыт алгандардын башкы максаты өз алдынчалыкка көнүү. Жаңы өнөрдү өздөштүрүп жаткандар ар дайым эле арабага отуруп жүргөндөр эмес. Буга чейин булар деле толук кандуу кыймылдап, дене мүчөсү чың адамдар болгон. Бирок ар кимиси ар кандай татаал тагдырга туш келип, эми минтип аргасыз араба менен арыш алып калышкандар. Сапарбек Усубалиев 3 жыл мурун кадимкиндей эле басып, ошол эле айылда трактор айдоочу. Кийинчерээк буту ооруп жүрүп, бара-бара өз алдынча баса албай калат. Колхоз иштешмин трактор. Тол иштедим. Андан кийин тайынымга келип балыкчыда 1 жыл жүрдүм. Аяктан кыдырып деген тегилмен ачкан. Ошонун 2 трактор алды. Ошонун 2 тракторду айдап жүрүп, бөлөсүн айдап жүрүп. Айда кайрак жерлерге будай сепчү, будай арпа. 80 гектар, 90 гектар. Ошолорду иштеп жүрдүм. Жакшы болчу. Башында бутусун оорусу кантип башталды? Өзүнөн-өзү билинбей башталды. Оорубайт мындай ошол. Билинбейдим дакы. Өзүнөн слабый болот. Вообще слабый да. Күч жок. Сапарбектин бул илдетин акылатчандар параплегия деп атап, дарыланууга жакшы эле каражат кетерин айтышкан. Толук дарыланууга тийиштүү каражат жок болгондуктан сөз ээси араба менен жүрүүгө аргасыз. Орун айынан аргасыз арабага отуруп калган Сапарбек буга чейин үйүндө эле отурчу. Эминти эмгек алаксып, бул жерден жасагандары үчүн анча-мынча чай-чакка акча алып турат. Ал эми анын маңдайында отурган калпакчан жаш жигиттин да арманы ичинде. Ал деле буга чейин кадимкиндей эле басып жүрчү. Жаштык мастык демекчи. Ошондой күндөрдүн биринде бүтүн үшүк алдырып алат. Ушул жака мен иштейм деген оюм жок болчу. Өзүм башында туура эмес кылып алдым. Эң башында өзүм туура эмес кылып алып, анан ушул жерге мына эметилип калдым. Туура эмес кылуу дегенде кандай? Эмнеден туура эмес кылабыз? Өзүм үйдөн мурун качып кетип калчумун. Шаарга көп кетип калдым да.
Ошоно мына мынтип инвалид болуп ошол жерге иштеп калдым. Бул жерге келгениңизге канча болду? Билбейм ошо канча болду. Кантип келип калдыңыз? Кимден уктуңуз? Муну мен эч кимден укпай эле өзүм эле келдим. Бул урмат ошо эметкен, үйгө барышкан дескене, мен ал күнү үйдө болчумун. Төшөктө жаткам да. Тура албай. Мына эми Кудайга шүгүр, үйдө туруп кичине болсо да ушул жерге келип атам. Эгер бул өнөрканага болбосо эмне кылат экенсиз? Үйдө эле болот болчу. Үйдө отуруп калгандарга үмүт берген жайдын жагдайы мына ушундай. Азыр мындагылар акырындан жеңил желпи кол өнөрчүлүктү үйрөнүп, күн санап колдорун каныктырып жаткан чагы. Ал үчүн шаймандар жетиштүү эле. Бирок башында Урмат бул жайды ачаарда бир гана мына бул жыгач керткичтер эле болгон. Урмат бул устаканада окуучуларына үлгү көрсөтчү уста татка толук татыктуу. Жыгач менен булгарыны жакшы өздөштүргөндүктөн көптүн бери тогуз кургол тактасын жасоо менен алек. Алгач жыгачты жонуп, кайрага кайышты кабаттап, оймо түшүрүүсү жараштуу чыккандыктан кардарлар көп эле. Бул өнөрү Урматты ачкандырбайт. Урматтын мындан башка да өнөрү бар. Аны бир гана айылдаштар эмес, чет элдиктер да жакшы билишет. Ал мына бул тактадагы сүрөттөр менен кенен баяндалган. Мен катышкан 17-чи жолу өтүлүп аткан фестивалда Кыргызстан биринчи жолу катышып атты ушул жылдары. Бул өзү жетишкендик. Бул биринчи жолу катышып аткан болсо да, анан ушул жылы эле биринчи жолу катышкан менен 3-чү орунга илингени бул да бир чоң жетишкендик болду. Урмат Карайкели фестивалына Орусиянын Новосибирск шаарында мигрант катары иштеп жүргөн кезде капысынан катышып калат. Ал эми бул фестиваль 2000-жылдан бери өткөрүлүп келет. Ага Урмат Кыргызстандын атынан биринчилер болуп катышкан. Бул фестивалда өзлөрүнүн талабы бар. Аларда 2-2 болгон чоң куб берет. Кубик кардан пресстелген. Ошол карга темасын берет. Силерге мындай деп. Ошол теманын тегерегинде жасаш керек. 2017-жылы экология темасын берген. Ал жалпы айтылган темадагы ар бир скульптуранын өзүнүн темасы болот да. Анан ошол 2017-жылы экология темасы, скульптуранын темасы болсо аталышы "Есть ли шанс" деген аталышта. Ал эми 2018-жылы берилген 125 лет городу Новосибирск деп берилген. Себеби ал жылдары ошол юбилей болчу да. Биздин айкелибиздин аталышы болсо "Пожелание городу Новосибирск". Новосибирскке каалоо тилек деп айкелибиздин аталышын ошондой кылып койгонбуз. Ошентип айылдык жигит Орусияга иштейм деп барып, өз өнөрүн тартуулаганга жетишет. Ал жактан ар кайсы өлкөнүн өнөр адамдары менен таанышып, башка сынактарга чакыруу келе баштайт. Урмат кийинки өнөрүн ошол эле Орусиянын Томск шаарында өтүлчү балта майрамында көрсөтөт. Дүйнөнүн 35 өлкөсүнөн келген 300-гө жакын өнөр адамдары бул жерден жыгачтан ар кандай айкелдер жасашып, эл сынында коюшат. Бул жерге биздин биринчилердин болуп катышкан Урмат өз өнөрүн татыктуу көрсөтүп, ал жерден Кыргыздын 9 кургол тактасын жасайт. Ал жакка барганда буга чейин карап отуруп ошол кылган иштери алардыкы көбүнчө эле скульптура, ушундай бир ар кандай эми ушундук экен да, мындайча айтканда. Алар деген ушул мен төрөлө электен бери иштеп жүргөн ушул кесип менен, ушул жыгач менен иштеп жүргөн кишилер бар экен. Алдыда эми "Удивительные люди" передачасына чыгып жүргөндөр, дүйнө чемпионатына чыгып жүргөндөр бардыгы тең бар экен да. Эми аларды таң калтыруу кыйын да. Анан ошол себептүү кеңешип, акылдашып отуруп, анан 9 корголго такталдык да. Ошого токтоп, себеп эмнеде болду? Себеби бул биздин кыргыз улуттук оюнубуз. Бул интеллектуальная игра Кыргызской национальный деп мындай жалпы жонунан алганда жакшы болчу да экен. Анан ал жерге барып жасалган иш калат дагы. Ал жерге биздин улуттук оюнубуз, өзүбүздүн улуттук колорит мындайча айтканда чагылдырып ошол жерде тарых болуп кала берет да. Өз өнөрү менен өзүнүн маданиятын өзгө жерге тааныткан Урмат кайра айылына кайтып келип, эл кызматында. Эл кызматына дегеним, анын жардамына аймактагы өнөр адамдары да муктаж.
ошондо тетиги жарымынан өйдөрөктөн биринчи көрүнөт, андан кийин түшүрсөң көрөлүк. Азыр бир сыйра кайра көрсөтөм, түшүндүк го. Бул нерсени түшүрсөң. Бул жаппагандай болсун. И до конца. Чек чыккан. Ушундай эле кой, ушундай эле кой, ушундай. Урмат ара тоородо Караколдогу Касымал Жантөшев атындагы театрга келип турат. 2 жыл мурун ал бул жерге сүрөтчү болуп эмгектенчү. Азыр ал бул жерде иштебесе да, сахнаны жасалгылоодо келип жардам берет. Бул жерден бошоор менен эле кайрадан айылына, устаканасына шашмай. Негизи бул жерге мен адасында ушул убакыт болуп калган учурда келип кетип турам, тоого келип, негедир мага тоодо жагат. Ушул келишимде жөн эле кетип калбастан көздүн алдына кандай бир тамырбы же ташпы же бир нерсе чыкса алып коем. Анан устаканага барып коюп, ошол жерде учуру келгенде анан булдан иштер чыгат да. Ошол тоо жагына жайгашкан айылды караган, деги эле ушул жерге туруп алып бир ой жүгүрткөн жагат да эмнегедир. Ошол убакыт болгондо эле кайсы учурда болуп калат, кандай болуп калат, ушул жака келе калып, бир аз бир ой жүгүртүп, кандай алдыга койгон максаттарды, артта болгон нерселерди ойлонуп, бир эмнегедир бир сырдашкангабы же ошо тартып турат да тоо. Мен үчүн мекенге кызмат кылуу деген бул эл жерге керегине жараган, бир аз болсо дагы пайда келтирип, оор турмуштагы же деги эле бирөө бир нерсеге кыйын болуп турганда, же мындай айтканда башка жерге өзүбүздүн элибизди, жерибизди жакшы бир көрсөтүү, өзүбүздүн маданиятыбыз менен, жакшы адап акылабыз менен дегенде, жакшы иштерибиз менен, негизи эң жакшысы айтып коет го, колдун ичине караганда сырты жакшы деп. Ичине караганда сырты жакшы дегендин мааниси берчи деп бирөөнө үмүткөр болуп күткөнгө караганда андан көрө аракет кылып бирөөнө берген жакшыраак. Демек, бул жерде жаштардын өзүнүн аракети же болбосо бирөөнө муктаж болуп же бирөөнө үмүткөр болуш эмес, өзүңдүн аракетиң менен кыла бериш керек бул ишти. Келечек жаштардын колунда деп кези келгенде айта калганыбызга ар бирибиздин эле оозубуз даяр. Бирок аларга чыныгы колдоо көрсөтүп, демилге көтөрчү маалда айла жок алакан жайып калганыбыз ачуу чындык. Ал эми бүгүнкү күндө өзү демилге көтөрүп, өзүнүн кылган кызматы менен айылдаштарын, тактап айтканда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга колдоо көрсөтүп, аларга багыт берип жаткан Урмат албетте сыймыктандырбай койбойт. Ал эми Урматтын бул кылганы өз теңдүүлөргө чоң үлгү болот деп ишеним түрдө айта алабыз. Ал эми биздин көрсөтүүбүздү балдары менен кошо көрүп жаткан эне аталар болсо, элдин балдарын карачы деп кабыргадан түртүп тургандар. Ушун менен биздин айылдан сөзүбүз аягына чыгып барат. Кийинки айылдан амандашканча.